Карыздан чыгуу үчүн биринчи кадамды билесизби? Эң биринчи кадам карыздардын тизмесин бир баракка жазып алабыз. Кимге беребиз, канча беребиз, айына канча төлөйбүз, качан беребиз. Анан туура тартиби боюнча төлөп баштайбыз. Көпчүлүк карызды кантип жабышат? Ким көбүрөөк чалып урушса, ошол карызды биринчи жаап салышат. Бул эмоция менен төлөө. Карызды эмоция менен эмес, стратегия менен төлөшүбүз керек. Карызды туура төлөөнүн 3 тартиби бар. Туура төлөөнүн ошо 3 тартиби менен бөлүшөм. Эң биринчиси пеня жүргөн карыз. Пеня жүргөн карыз анткени бул күн сайын өсүп турат пенясы. Сен төлөп жатсаң дагы кайра көбөйө берет. Ошондуктан пенясы бар карыздарды эртерээк жаап салганыбыз жакшы. Экинчи, пайызы чоң карыз. Пайызы чоң карыздарга бул кредит кирет. Булардын дагы проценти көп болгондуктан эртерээк жапканыбыз жакшы. Жүрөк оору аз болот. Үчүнчү, кичине карыз. Кичине карыздарды жапсак жеңилдеп калабыз, мотивациябыз дагы өсүп калат. Ошондуктан ушундай тартип менен жаба турган болсок, карыздан эртерээк кутулат экенбиз. Кимде карызы көп болсо, өз карызына ылайык план чыгарып берем. Комментарийга план сөзүн жазып коюңуз. Карыздан чыга албай жаткандардын маселеси айлыкта эмес. Мунун негизги 5 себеби бар. Ошол 5 себебин айтып берейин. Биринчи себеби акча эсептелбейт. Айлык келет, айлык алат. Айлыктын кайда кеткенин өзү дагы билбей калат. Анткени эсеп жок. Эсеп жок жерде карыз болот. Экинчи себеби карыз нормалдуу көрүнүш болуп калган. Айлык алганда жабам дейт, ана жабам дейт, мына жабам дейт. Ошентип отуруп жашоосунун бир бөлүгүнө айланат дагы карыз нормалдуу көрүнүш болуп баштайт. Үчүнчү себеби чыгаша кирешеден мурда биринчи каалоосун биринчи орунга коюп алган кээ бирлер. Телефон алат, белек алат, тойго барышат, анан карыз ушул жерден башталат. Төртүнчү себеби резервде акча жок. Чогулган акча болбогондуктан кээ бирде күтүлбөгөн чыгым болуп калса, айла жоктон карызга батууга туура келет. Андан кийинки себеби, бешинчи себеби эмоция менен кабыл алат. Дүкөндөн же интернеттен бир оокат көрө турган болсо, ошону сатып алат дагы, айла жоктон карызга батууга туура келет. Демек, маселе айлыкта эмес, маселе акчаны кантип башкарып жатканыбызда. Акчабыз жетпей жатат, акчаны жеткире албай жатам деп көп айтабыз, Бирок чын-чынына келгенде башка кеп. Мен азыр силерге жөнөкөй эсеп көрсөтөм. Күнүмдүк майда чыгымдар. Кофе алабыз 150 сом, бирок 150 сомдон да кымбат. Мен орточо эсепти алдым. Көбүнчө жаштарыбыз ичет. Доставкага буюмдарды алдырабыз 250 сом келип. Анан таттууларды алабыз. Майда нерселерди магазинге кирип чыккан сайын алабыз. Ошонун баары биригип 600 сомду түзөт. А эгерде 600 сомду 30 күнгө көбөйтө турган болсок, 18 000 сом, билинбей эле. А эгерде 18 000 сомду 12 айга көбөйтө турган болсок, 216 000 сом. Көрдүңүзбү? Бир жылда 216 000 сомду өзүбүз байкабай майда нерселерге кетирип коет экенбиз. Андан тышкары зыяндуу чыгымдар. Кредит алабыз. Мунун пайызын төлөйбүз, процентин. Банктагы пайыздар дагы төмөн эмес, абдан жогору. Рассрочкага буюмдарды алабыз. Буга дагы 2-3 эсе үстүнө кошуп туруп, анан бизге бөлүп төлөөгө беришет. Ашыкча сатып алуулар. Ошон үчүн бүгүнкү кеңешим, акчаңызды жоктебеңиз. Биринчи акчаңыз кайда кетип жатканын эсептеп көрүңүз. Кааласаңыз кийинки видеодо кантип ушул чыгымды токтотуп, акча топтосо болот экенин көрсөтөм. Комментарийга плюс калтырып коюңуз. Майда чыгымды токтотсок, айына 15 000ден 30 000ге чейин топтойбуз. Майда чыгымдарды биз зарыл деп эсептейбиз, бирок алар акчаны байкатпай жок кылат. Анда эмесе жөнөкөй мисалды карап көрөлү. Кофе 150 сом, такси 200 сом, таттуу 150 сом. Бардыгы биригип 500 сомду түздү. Могул жерден ордулар алмашышы мүмкүн. Мисалы үчүн тамекиге кетиши мүмкүн, доставка кылышыбыз мүмкүн, доставкага тамак алдырып, же болбосо магазинге киргенде майда чүйдү алышыбыз мүмкүн, таттууларды алышыбыз мүмкүн, жана башка могул жерлердин орду алмашышы мүмкүн. Мисалга ушуларды алдым, жалпысы 500 сомду түздү. Эгерде 500 сомдун күнүгө кетире турган болсок, 30 күндө 15 000 сом коротот экенбиз. 15 000 сомду
1 жылга көбөйтө турган болсок 180 миң сом жылына билинбей 180 миң сом коротуп коет экенбиз. Ушул акчаны токтотуп өзүбүзгө калтырыш үчүн кантип токтотобуз? 4 ыкманы карап көрөлү. Эгерде майда нерселерге лимит коюп, күнүгө 200 сомдон ашырбайм деп өзүбүзгө 200 сомго лимит коюп коюшубуз керек экен. Андан кийин конверт ыкмасын колдонсок да болот. 15 миң сом башында айлык түшкөндө же акча түшкөндө эле өзүнчө бөлүп коебуз. Счетко салып койсок болот, чыкпай турган. Же болбосо конвертке салып койсок да бул ыкма жакшы. Доставкага тамак алдырабыз, же болбосо доставкага бирдекелерди, оокаттарды алдырабыз. Ошону токтотуп, үйдөн тамак жасайбыз. Таксинин токтотуп, общий транспортко түшөбүз. Майда магазиндеги нерселерди токтотуп, тизмек менен барабыз. Же болбосо оптовый жерден керектүү нерселерди гана алабыз. Кофенин ордуна үйдөн термос алабыз. 4-үнчү ыкма, бир нерсе алгыбыз келсе 3 күн күтөбүз. Аябай керек боло турган болсо алабыз 3 күнүн ичинде. Эгерде керек болбой турган болсо, анда токтотобуз. Айына 15 миң сомдон топтосок, 6 айда 90 миң сом болот экен. Билинбей эле 6 айда 90 миң сом жоготуп коет экенбиз. Эгерде эң башкысы майда чыгымдарды токтотсок, акча топтосо болот экен. Сиздерде эң көп кайсы нерсеге кетет майда нерселерге? Комментарийга сөз менен жазып коюңуз.